Ассаламу алейкум, ардактуу мекендештер. Назарыңыздарда элдик медиа порталы. Бүгүн сиздер менен биз жагымдуу жалпы кыргыз журтуна жагымдуу жаңылык менен бөлүшүүнү туура көрдүк. Жалпыңыздарга белгилүү болгондой эле кечээ күнү мекендешибиз Чыңгыз Анарбек уулу эркиндикке чыккан. Ал менен болгон маекти сиздерге тартуулайбыз. Абалыңыз кандай, ден соолуктарыңыз кандай, өзүңүз кандай сөз айтасыз? Ушудан баштабайлыбы азыр? Аллага шүгүр, Алланын өкүмү мындай деп ошо биринчи сот болуп өткөн, приговор чыккандан кийин Смоленский областка туура кетиштик. Ал жактан Смоленский областын соту досрочное освобождение деген удаа менен чыгарды. Ал жакта иштедик. Мамлекетке 15% приговор чыккан. Ал жакта иштеп, 4 ай иштеп, 4 айдан кийин удоо дегенге жаздык. Кудайга шүгүр, ошол соттон чыгарыштык. Кудайга шүгүр. Аны айтсаңыз, өзү негизи окуя кандай болгон эле дагы бир ирет эскертүү иретиндечи. Эмне болуп, кантип мындай болуп калды? Бул эми ошо биринчи айтар элем, ошо Кыргыздан ошо бүткүл машинада отурган адамдарга, ошо Кыргыздын элиме, ошо Москвада иштеп жүргөн элдериме айтат элем, ошо уктап, жакшы эс алып жүрүп эле айдаса депчи. Мен болгон окуям башында ошо мен акыркы клиентим калганда, ошо 100 метр калганда ушуну Кудай буйрса жеткирип коюп, үйгө барып эс алам деген ойдо болуп тургам. Ошол жерге келип токтодум. Токтогондон кийин эле бир 2 секунд убакыт өттү арадан. 2 секундтан мен өзүмдү кадимгидей телом, мен ден соолугум отказ берди. Ден соолугум отказ бергенде эле кадимгидей уже иштебей калды, эчтеке өчүп калды. Өчүп калгандан кийин эле бир 2 секунддун ичинде көзүмдү ачтым байла. Кадимгидей өзүмдү ачканда эле уже чочудум, чочканда эле Мерседес уруп алам деген корктум. Оң жакка бурганда, оң жакка буруп токтотом дегенде эле мен газды тептим деп ойлодум. Көрсөм мен тормозду тептим деп ойлодум. Тормозду теппей эле мен көрсөм газды тептим да. Газды тепкенде эле, баягы газды тепкенден эле кайра обратно тартканда эле уже мен тартканча уже машина жүрүп кетти. 10 метрдей эле жылганда эле уже мен түшүнбөдүм, тарс турш болуп кетти. Кырсык каш менен кулактын ортосунда да эч кимге бир эле биздин мекендештерибиз жалпы дүйнө элине эч кимдин башына мындай жамандык туш болбой эле койсун. Аны айтсаңыз, ар жакта отурганда темир тор артындачы ал жакта абал кандай экен, ал жакта дагы биздин канчалаган мекендештерибиз отурат, алардын абалы кандай, эмне болуп атат? Эми ал жакта отурушат кыргыздарды көрдүм. Бирок кыргыздарды көргөндө ошо сотко кетип атканда баягы автозек деп коюшат. Ошо автозектин ичинде көрүп калдым. 5-6 кыргызды көрдүм. Кыргыздар аз. Отурбай эле койсун. Каалабайм эч качан дагы бир да кыргызга. Ал жактын акыбалы бул жашоодо, ушундай ачык жашоодо, азыркы жашоодо эң эле жаман жер ошол жер экен. Ошондой болсо дагы Кудайга шүгүр, ошо кыргыз элинин күчү менен, кыргыз элинин дуасы менен ошол жерде мен өзүмдү кармадым. Ошол жерде отуруп дагы өзүмдү сыгып, же болбосо бир аябай мындай чөгүп кеткен жокмун. Кудайга шүгүр, ошо кыргыз элинден ошол жерде отуруп кечирим сурадым. Ушунчалык силерди ойлондурган үчүн ата энем менен наоборот ошол жерде отуруп мен аларды чалып, бардыгынан чалып, ойлонбогула, Кудай буйрса баары жакшы болуп кетет. Бул нерсе кырсык, бул нерсе Кудайдын сынообу деп өзүмдү аябай жакшы кармап отурдум. Ал жерге бир дагы адамды мен каалабайм ал жерде. Эң эле жаман жер ошол жер. Жалпы кыргыз эли, Кыргызстанда тургандар, ар бир айылдагы, бурчтагы биздин мекендештер азыр интернет аркылуу бул окуяны көргөндөн кийин сизге мындай чындыгында кыргыздын башын бириктиргендей эле болсо мындай чын оту менен, чын жүрөгү менен күйүп эмне болду экен деп сиздин тагдырыңыздан кабатыр алгандар мындай күйүп переживать этип отурду да ачыгындачы. Ошо жалпы мекендештерге, сизге кимдер барып, кандай кабар алып атты, кимдер тараптан кандай жардам көрсөтүлдү, ушул боюнча да айтып кетсеңиз.
биринчиден айтайын, ошо кыргыз элине бир эле менин колуман эмне келет, менин колуман ошо Алла ыраазы болсун, переживать этип, ушунчалык мен кубанычтамын. Кыргыз элин ушунчалык өзүнүн уулундай көрүп, өзүнүн баласындай көрүп, ушунчалык переживать этишип, колдон келишинче каражат жагынан жардам беришиптир. Мен ал нерсени чыккандан кийин билдим, 5 айдан кийин билдим. Ал жерде телефон кармаганга болбойт, интернетке болбойт. 5 айдан кийин чыккандан кийин билдим. Дагы бир жолу айтам, ошо кыргыз элиме аябай ыраазычылык билдирем. Жардам берген жактан ошо кыргыз элине жардам берди, ошо президентибиз жактан келди жардам, ошо премьер-министрибиз жактан келди, ошо жогорку кеңеш жактан, ошо замандаш партиядан, өзүбүздүн көп жылдан бери иштеген коллегаларыбыздан, ошо начальниктер бар, ошолордон жардам келди. Кыргызстанда бул жерде жүргөн таксисттер аябай өзүнүн досундай көрүп, өзүнүн ушунчалык боорукер болушуп, в общем, бүткүл Кыргызстан жардам беришти. Аябай чоң кубанычтамын, ыраазычылык билдирем. Бардык жактан жардам беришти. Эч бир жардам, мен оюмча билбейм, жардам бербеген адам калбаган деп ойлойм. Бардык жактан жардам бербесе дагы баягы жүрөгүндөгү бир жакшы оюн чачыратты да магачы. Аябай. Эми алдыда эмне болот? Мисалы, убактылуу ошол боюнча кеңири токтолуп айтып берсеңиз, июньга чейин адашпасам, шарттуу. Мен азыр ушул мени чыгарды, досрочное освобождение деген менен чыгарды. Бул жакта айта кетсем, ошо Оксана Алексеевна дегенин үйүнө чыгарды. Ошонун пропискасы боюнча чыктым. Ошол жерге пропискага туруп, бул жерде убактылуу чыгарып, эми ошо 5 ай калганда, 5 ай 19 күн калганда чыгарды. Эми булар чыгарган себеби мени ошол ал жакта аябай өзүмдү жакшы карадым, отношениям негизи эле жакшы бардыгы менен жакшы болуп, аябай характеристикаларым иштегендигимден мен муну специально кылбаган себебимден айры начальниктер ушун баардык жактан аябай жакшы көтөрүштү. Ошону менен чыктым бул жака. Ал жака чыкканда дагы эми 5 айга чейин Кыргызстанга барганга болбойт. Булардын өзүнүн убактысы белгилүү. Ошол жерде инспектор, участковыйлар бар, ошол жерге барып учетко туруп, буларга келип көрүнүп, мен ушул жердемин, баары жакшы деп, буларга дагы ошо 5 айга чейин ушул жерде болом. Кудай буюрса, 5 айдан кийин Кыргызстанга иншалла өзүмдүн жериме барып, барганга барам иншалла, көрүсү. Айтсаңыз, баягы ишти аягына чейин чыгарган кайсыл адвокаттар киришти, анан кийин кимдин көмөгү менен мындай шарттуу түрдө убактылуу мындай сизди эрте бошотконго ким негизги себеп болду, ошону дагы айтып койсоңуз, баягы адвокатты анан жетекчиңиз жакшы до конца чуркап киришиптир да ошол боюнча. Эми мен биринчи очередтен айтам, бул адам баласы. Булардын Аллах субханала буларды себепкер кылды. Булар Аллахтын күчү менен чыктым. Экинчиден до конца жүгүргөнү Павел Александрович деген болду. Ал дагы жүгүрдү, бирок ал ортодо ооруп калды. Ошо акыркы приговор чыкканда ооруп калып, ал дагы иштеше албай калды. Ошо ден соолугу аркылуу Мирбек деген адвокаттын иштеди. Ал дагы бир өзүнүн колдон келишинче жардам берди. Анын дагы бир өзүнүн жумуштары аркылуу ал дагы чыгып кетти ортодон. Акыркы приговор болуп атканда чыгып кетти. Уже мен сотум бүтөйүн деп атканда. Анан ошо жанагы айткандай эле бул жерде отурган Оксана Алексеевна деген булар менен чоң иштешкен, 6 жылдан бери иштешем. Ушул жардам берди, ушунун адвокаттары келди, до конца бүтүрдү жумушту. Замандаш партиясы келди, Замандаш партиясы жада калса мени барып түрмөдөн алып келишти өздөрү, алып келип Москвага туугандарыма алып келишти, бардыгы. Негизи бардыгы эле колдон келишинче жардам берди. Эми баягы муну айтпайм мен, муну жакшы жардам берди, муну жаман жардам берди дебейм, бардыгы эле колдон келишинче жардам берди. Кудайга шүгүр. Ошолордун күчү менен чыктык иншалла, Кудай билет. Кудай кааласа баары жакшы болуп калар эми. Кудайга шүгүр, мындан ары ошо айтар элем, мындан ары ошо
биринчи кыргыз элиме рахмат айтам, чоң рахмат ушинтип өзүнүн баласындай күйүп, өзүнүндай переживать этип, мындан ары дагы мен силерге баардык кыргыз элиме айтат, мен силерге сабак болдум окшойт. Ошо мындан ары бул жака баратканда ушу уктап, жакшынакай эс алып, өзүнүн убактысына барсаңар да, кеч калып барсаңар болот, уктап, жакшы эс алып, ошо мындай водитель жактан жакшылап карагыла деген себеби да, мен өтө бир ойго түшкү келбеген нерселер болуп кетти. Бул дагы бир Алланын сынообу. Ошо Рахмат чоң.